Assalamu alaikum. Амансыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин Алато спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге кыргызстандык жаш мушкер, келечектен көптү үмүттөндүргөн Жакшылык Мырзабековдун алдыда күтүлүп жаткан Эсей лигасындагы беттешине кайрылып өтөбүз. Атаандаш ким, аны жеңүү мүмкүнчүлүгү канчалык, алдыда кененирээк билүүгө бизде мүмкүнчүлүк бар. Андыктан каналдан алыстабай туруңуздар. Сайма. Үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200дөн ашуун телеканал. Старт жана О кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгүз толугу менен кошул. Альфа профи командасынын өкүлү акыркы беттештеринде ишенимдүү жеңишке жетип келе жаткан Жакшылык Мырзабеков 8 апрель күнү Минск шаарындагы Falcon Club Arena спорттук жайында өтө турган Эсейдин 155-мелдешинин алкагында белорусиялык белгилүү мушкер Артем Дамковский менен октагон ортосуна көтөрүлүп күчүн сынайт. Алгач мушкерлер жөнүндө кененирээк маалымат берип өтөлү. Биринчи болуп Артем Дамковскийден баштай турган болсок, учурда 39 жаштагы мушкер сентябрь айында 40-ка толот. Жалпы карьерасында 39 беттеш өткөрүп, анда 24 жолу жеңишке жетсе, 15 жолу жеңилген. Акыркы 2 беттешинде катарынан жеңил узасын тарткан жайы бар. Эсей уюмунда Артем Дамковский 2020 жылдан бери беттеш өткөрүп келет. Ага чейин М1 глобал уюмунда чемпиондук беттешке чейин жетип, бирок чемпиондук беттеште Дамир Исмагуловго жеңилген жайы бар. Негизинен Дамковский карьерасынын көпчүлүк бөлүгүн дал ошол Орусиянын алдыңкы промотордук компанияларынын бири болгон М1 глобалда өткөргөн. Андан сырткары Pro FC, Bushido, Macfight уюмдарында өзүнүн күчтөрүн сынаган жайы бар. Эми Жакшылык Мырзабековго келе турган болсок, учурда 22 жаштагы мушкер жалпы карьерасында 10 беттеш өткөрүп, анда 9 жолу жеңишке жетсе, 1 жолу жеңил узасын тарткан. Акыркы 4 беттешин катарынан жеңип келе жатат. 2021 жылы Магомед Кабардиев менен Найза уюмунда беттеш өткөрүп, анда жеңилген. Азырынча ал жалгыз жеңилүү болуп саналат. Жакшылык Мырзабеков өзүнүн профессионалдык карьерасында кыргызстандык, казакстандык уюмдардан сырткары Эсей Young Eagles, Eagle FC уюмдарында беттеш өткөрүп жеңишке жеткен жайы бар. Эми келиңиздер, мушкерлердин беттешүү стили жана жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү жөнүндө айталы. Артем Дамковский 2010 жылдардагы тек гана Белорусиянын эмес, жалпы КМШ өлкөлөрүнүн топ мушкерлеринин бири болгонду. Ал негизинен универсалдуу беттеш көрсөтөт. Ага карабастан бутка туруу абалында жеңишке жеткен учурлары дагы көп. Ошол эле мезгилде калыстардын чечими менен жеңишке жеткен учурлары дагы өтө көп саналат. Акыркы 2 беттешинде Венер Галиев менен Александр Матмуратов аттуу күчтүү мушкерлерге каршы кескелгендигине карабастан, октагон ортосунда дагы да болсо жетиштүү күчү бар экендигин көрсөттү. Демек алдыңкы беттеште Дамковский жок дегенде беттешти толук өткөрүүгө аракетин жасайт. Ал эми Жакшылык Мырзабеков атаандашынан айырмаланып, күрөштө бир аз күчтүүрөөк. Эң соңку 2 беттешин күрөштөгү чоң чеберчилиги менен утуп алды. Ал эми ким фаворит деген суроого токтоло турган болсок, менин жеке пикиримде кыргызстандык мушкер күчтүү атаандашына каршы кескелип жаткандыгына карабастан, бул беттеште анча чоң эмес фавориттик кылат. Себеби акыркы жеңилүүлөрдөн кийин Дамковскийде жакшылыктыкындай чоң мотивация жок. Анын үстүнө кыргызстандык мушкер үстүдө айткандай күрөштө мыкты контролдоп, беттеш алып бараарын эске ала турган болсок, кыргызстандык мушкер калыстардын чечими менен жеңишке жетиши толук ыктымал. Урматтуу мекендештер, бул болгону божомол. Жеңүүчүнү алдыда 8 апрель күнү боло турган беттешти аныктайбыз. Ал эми сиздер менен коштошобуз. Кайрадан кезишкенче саламатта калыңыздар, каналга жазылып, видео жакса лайк баса кетиңиздер.